Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер жамааты, ата-энелер жана биздин сүйүктүү окуучуларыбыз, уул кыздарыбыз. Мен Кулбаев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Раева Гүлжамал. Бүгүнкү күндө бизге 8 апрелден баштап Билим берүү министрлиги тарабынан даярдалган атайын дистанттык окутуу программасы ишке киришти. Биздин балдарыбыз 4-чейректи аралыктан окуу аркылуу ишке ашырууда. Мен өзүм кыргыз тилчи жана адабиятчы мугалими катары сабакты уюштурууда сабак өтүп жаткан мугалимдердин кылдаттык менен ар тараптан карап тандалгандыгына күбө болдум. Мен бир эле 11-класс эмес, баардык кыргыз тили сабактарын кызыгуу менен окуучуларым жана балдарым менен биргеликте көрүп жатам. Мугалимдердин сүйлөө дикциясы, теманы түшүндүрүүдөгү чеберчилиги, аралыктан окутуу болсо да сабактарды көрсөтмөлүүлүк менен өткөндүгүнө күбө болдум. Ошондуктан мен окуучулар менен кайтарым байланыш жасоодо эч кандай кыйынчылыкка туш болгонум жок. Кайтарым байланыш жасоодо Zoom программасын колдонуп жатам. Бул программанын өзгөчөлүгү конференция уюштуруп, ага 200-гө чейин адамды чакырса болгондугу бизге аябай жакшы пайдасын берүүдө. Андан сырткары өзүбүздө InShot, Classroom, PointPower жана башка компьютердик программалар менен 7-10 мүнөттүк сабактарды жасап, кайтарым байланыш үчүн пайдаланып жатабыз. Окуучулардын билимин бышыктоо жана түшүнгөндөрүн баалоо үчүн Новая форма программасы боюнча тесттерди түзүп даярдап койдук. Азыр ар бир мугалимдин ар тараптуу өнүгүүдө болушун бир гана заман же мамлекет эмес, окуучулар жана ата-энелер талап кылып жаткан чакта аралыктан окутуу программасынын аркасы менен мугалимдер да өз алдынча ар тараптан изденип жатышкан учуру. Мына ушул иш-чаралардын баарын уюштурууда Билим берүү министрлиги баарын эске алып, мугалимдерге жана окуучуларга жеңилдик болсун үчүн Мегаком, Билайн, Ошка жана ар кайсы тармактар менен өз убагында келишимдерди түзүп, ал жагынан да шарттарды түзүп беришти. Сөзүмдүн аягында айтаарым, урматтуу Билим берүү жана илим министри Исаков Каныбек Абдубаситовичке ата-энелердин жана мугалимдер жамаатынын атынан терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Биздин аралыктан окутуу программабыз аркылуу биздин окуучулар жеткиликтүү билим алуусуна терең ишенем. Саламатсыздарбы? Мен Абдыкадыров Бактылек Уланбекович, номер 70 Ибраим Кулбаев атындагы орто мектебинин 10-классын окуучусумун. Мен бүгүн Илим Билим телеканалынан биология сабагын көрдүм. Сабак абдан кызыктуу жана түшүнүктүү болду. Мага сабак аябай жакты. Мен бул сабактагы тапшырмаларды аткарып, онлайн түрүндө мугалимим менен бөлүшөм. Биз коронавирусту токтотобуз. Биз үйдө болобуз. Онлайн сабактарына активдүү катышабыз. Саламатсызбы эжекей, сиз берген расписание менен таанышып окуп чыктым. Эртеңки боло турган сабак кыргыз тил жана информатика сабагы болот экен. Булар эртең кечки саат 3-тө жана 3:30 болот экен. Мен бул сабакты кайталап окуп түшүнүп алдым. Мен эртең кечки саат 3-тө жана 3:30 чейин жумушумду бүтүрүп сабакка даяр болом. Здравствуйте, Мкан Радиатовна. Я сегодня смотрела видеоуроки. Мне понравилось. Я теперь знаю мягкий знак. Я написала слово листья, друзья, варенье, подъезд, объем. Эжекей саламатсызбы? Мен карантинде бошо турбай өзүмө жаккан жомокторду жана өзүмө эң жаккан сабак тарыхты калтырбай баардыгын окуп жатам. Тезирээк окуу келсин деп тиленип жатам. Саламатсыздарбы? Мен Караш районуна караштуу Жаңарык айыл өкмөтүнүн Жаңарык айылынын тургуну Арынова Венерамын. Менин балдарым ушул айылдагы номер 70 Ибрагим Кулбаев атындагы орто мектебинин башталгыч класстарынын окуучулары. Биз эртеңки 8 апрелде боло турган Баластан телеканалы аркылуу бериле турган онлайн сабактарга даярданып, окуу куралдарын, бардык техника каражаттарын, ноутбук, телевизор, телефондорубузду даярдап койгонбуз. Класс жетекчилер тарабынан берилген кайтарым байланыштагы сабактарга дагы
толугу менен даярбыз. Саламатсызбы эжеке, мен сиз берген бардык расписаниядагы сабактардын баарын карап чыктым. Эртең бизге эң биринчи 12-де кыргыз тил сабагы жана геометрия сабагы болот экен. Мен бул сабактардагы мурунку өткөн темалардын бардыгын кайталадым, даярдандым. Эртең саат 12-ге чейин бардык жумуштарымды бүтүрүп, сабакка даяр болом. Мен карантин убагында мектепте комуш куржаңдан үйрөнгөн күлөрдү кайталап атам. Азыр апама чертип берем. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, мугалимдер, Кулбаев мектебинин мугалимдери, ошону менен бирге билим берүү тармагынын жетекчилери. Сиздерге рахмат, ушинтип балдарыбызга сабак даярдап, балдарыбыз алаксып калышты. Ушинтип телевизордон сабак уюштуруп койгонуңуздарга рахмат. Ушундай карантин мезгилинде, оор мезгилинде балдарыбыз абдан зеригишип, үйдөн чыкпай, ойлуу болуп калышты эле. Мына мынтип сабактарын аткарышып, өздөрү менен өздөрү болушуп, достору менен WhatsApp аркылуу сүйлөшүп, мугалимдер менен тыгыз байланышта болуп калышты. Мугалимдер дагы буларга сабак берип, кайтарым сабактарын өтүшүп, кайра булардан жооп алышып, балдарыбыз кызыгып. Балдар эмес, биз өзүбүз дагы кызыгып телевизордон көрүп, балдарга булардын түшүнбөгөн жерин биз түшүндүрүп атабыз. Биздин түшүнбөгөн жерибизди мугалимдер менен сүйлөшүп, мугалимдер биргеликте сабак өтүп жатабыз. Рахмат ушу билим берүү тармагына ушинтип уюштуруп койгонуңуздарга. Саламатсыздарбы? Мен Ибраим Кулбаев атындагы орто мектебинин 11-классында окуймун. Быйыл мен бүтүрүүчү классмын, ошондуктан бизге көбүрөөк билим алууга туура келет. Эжекейлер менен тыгыз байланышта болуп, жана онлайн сабактарды өтүп жатабыз. Бүгүн биз 9-дан 15 өткөндө эртең мененки кыргыз тил сабагын өттүк. Мектепте кандай билим алсак, бул онлайн сабактарда ошондой билимдерди алып жатабыз. Сиздерге чоң рахмат. Мына ушинтип билим берүү министрлиги уюштурган иштерге ата-энелер жана окуучулар тарабынан ыраазычылыктар айтылууда. Анда эмесе баарыбыз мына ушул күндөрдү тезирээк өткөрүп, сүйүктүү окуучуларыбыздын кучагында, билим уясы болгон мектебибизде сүйүп иштеген жумушубузда көрүшөлү. Аман болуңуздар.